Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, арбаңыздар. Бүгүн буйруса суббота күн, кайрадан Индиядагы Делидеги больницалардын биринен жалпыңыздарга салам. Урматтуу мекендештер, биздин бул ирет келген пациенттерибиз, бейтаптарыбыздын баардыгы ушул Фордс клиникасына келген. Негизгиси жаш балдар келген, арасында взрослый Кубан агабыз келген. Кубан агабыз кече күнү больницага жатып, больницага жаткан себеби ошол томография түшүрүп, томографиядан кийин точно диагнозун билиш керек болуп турат. Бирок ошол томографияга түшүш үчүн билирубин көтөрүлүп кеткен, кератин көтөрүлүп кеткен. Анан томография сала албайбыз деп аргасыз больницага жаткырган. Мына азыр 2 күн, 1 күн жада калса, кече бүгүн эле жатты. 2 күндө билирубин түшүрдү да ошондой. Bir sutka толук болу элек. Bir sutka даже толук болу элек, билирубин түшүрүп, кератинди түшүрүп, мына азыр томографиядан жаңы келген чагыбыз. Кантип атасыз конуке? Жакшы, Кудайга шүкүр. Bir күн бул жерде жаттыңыз. Кандай абал, кандай жакшыбы, ден соолук жакшыбы? Абал жакшы. Карашы кандай болду врачтардын карашы? Карашы жакшы, түнү менен карап чыгат экен. Түнү менен өкөл токтогоду. Түнкүсү 24 саат бою маңдайыңызда тура экен врачтар? Эч кандай октабастан. Неде исменде тургандар чуркап жүрө только ишиме чыгып кетет экен. Карап чыгып кете экен. Түнү менен өкөл токтобойт экен Больнойлор да. Араңызда больнойлорду көрүп мындай коркуу сезим болбой элеби, жакшы элеби? Оор эмедеги больнойлор жатат көрүп атасыз. Жакшы эле баары? Жакшы. Азыр томография түшкөнүңүздө кандай мындай кыйналбадыңызбы? Томографияда кыйынчылык болду. Томографиянын үкөлүн өлчөп аткам да. Мурун түш көргөн үчүн үкөл кичине түштүгө берет да. Ошондон эми үкөлдү алып чыктык. Ага шүгүр эми. Азыр томографияны текшерип чыкты да буюрса. Бунун результатын азыр врачтар чыккандан кийин билет, билгенден кийин айтат бизге. Анан ошондон кийин достор, томографиядан кийин бул агабыздын эмне кылыш керегин айтат. Бөйрөгүндө маселе барбы же боорундабы? Боорун пересадка кылыш керекпи же өзүнүкү жарап калабы? Же ошол ичиндеги дренаж коюлган да, трубка. Муну да өзүнө жарап калабы деген маселени буйруса томографиянын жыйынтыгынан кийин айтат, кандай кылабыз, эмне кылабыз. Жакшы ниет, жакшы дуа кылып турайлы. Буйруса биздин үмүтүбүз пересадкасыз өзүнүн жаратып, ошол дартты чечип берет деген үмүтүбүз чоң. Анан ага өзүңүздө мындай кандай сезимдер болду? Жакшы болот деген эле сезим бар. Эми бул жерде деле так чечим айтпай да томографиядан кийин айтабыз деп атат. Ооба. Эми томографиядан чыккандан кийин результатка карап күтүп турабыз эми. Өзүңүздөгү мындай маанай, сезимдер кандай болот? Маанай, сезимдер жакшы эле. Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы элеби? Настроениеңиз жакшы элеби? Кыйынчылык болбой элеби? Кыйынчылык болгон жок, жакшы. Жакшы элеби? Үкөл алганга дагы кыйла жеңилдеп калдым. Жеңил болуп бүгүн Кудайга шүгүр. Эртең менен анализ алган. Шу анализ түнү менен үкөлдүн таасири жакшы тийген окшойт. Ошо эртең менен ошонун результаты чыгарып менен томографияга алдык. Түшүнүктүү. Негизинде мына общий палатада жаттыңыз да, себеби андай шериктер менен жатсын, кыйналып калбасын деп мындай бири-бириңизге жолтоо болуп, кыйынчылык андай маселе болгон жокпу? Өз-өзү менен. Өзүнүн ордунда өзү карап. Кыйынчылык болгон жок, жакшы карайт экен. Жакшы. Жакшы. Мына ушундай урматтуу мекендештер, негизгисинен момундардын башка куралы дуа дейт, дуа кылып туруңуздар. Мына ушул агабыздын жанында эле Арабиядан келген бир туугандарыбыз да дарыланып атат. Бул жерде түрк бир туугандарыбыз дарыланып атат. Ирактан келген Аракта дарыланып аткандарын көрүп атабыз. Ар кандай улуттагы бир туугандар мына палатада 10дон ашуун бейтаптар дарыланып атат. Анын баардыгын жанында ухажерлору менен көрүп атабыз. Негизгиси дуа кылып туруңуздар. Анан жакындары, достору, туугандары жакшы үмүт, жакшы ниет кылып, дуа кылып, жакшы гана мындай жоопту күтүп турайлы. Буйруса биз ойлоп күтүп келгендегидей жоопту врач эртеңки күнү айтып, анан бир жыйынтык менен кайтсак деген чоң үмүт ниетибиз бар иншалла. Негизгиси ушул агабыз 16 жылдан бери ушул дарт менен алышып келаткан Кубан агабыз ушул дартына шифасын ушул больницадан табып, жакшы болуп, анан бир башы эки баш болуп, уул күтүп, кыз күтүп, балдарынын кызматын көрсө экен деген ушундай чоң үмүт ниетибиз бар.
ушул мен айткан маселелерге Аллах таалам толугу менен бизди жана эл жакшыларын себепкер кылганды насип кылган болсун иншалла. Аманчылыкта көрүшкөнчө биз эртең томографиядан кийин жыйынтыгын чыгаргандан кийин врач менен сүйлөшүп, анан сиздерге бөлүшөбүз. Агабызды кыжалат болуп сурап аткан достор, туугандар, жакындар, жана башка тааныштар баардыгы кыжалат болуп сурап атат. Ар бирин айтып отурбастан маалымат катары айтып коюп атабыз. Балким эртеңки күнү биз күткөндөгүдөй жыйынтык эмес, башкача бир оорчунду маселени айтып калган болсо, анда аргасыз кайрадан сиздерге кайрылып чыгып калышыбыз мүмкүн туугандар. Албетте көп түкүрсөк болот, көптөшсөк Кубан агабызга окшогон канчалаган бир туугандарыбыздын муктаждыгын чечсек болот. Чечип келгенбиз, себепкер болуп келгенбиз. Аллах таала кадыр зат, Аллах таала иншалла бул дартты берген соң сөзсүз шифаны кошоп берет иншалла. Кубан өзүңүз дагы дуа кылып туруңуз, жардам бергендерге, сурап аткандарга, колдогондорго бир эстегенде сөзсүз дуа кылып туруңуз иншалла. Албетте сизге колдоп аткан досторуңуз, жакындарыңыз, тааныш туугандарыңыз ушул сиздин бир гана дуаңызды алайын деп гана колдоп келатышат. Албетте сиздердин дуаңыздарды Аллах таалам тезирээк, жакыныраак кабыл кылат. Мен ойлойм, ушул сиздин башыңыздагы сыноо менен бир нече инсандар, бир нече жакындар өздөрүндө бир өзгөчө үлгү алса керек деп ойлойм. Анткени Аллах таала кимдин башыбызга эртеңки күнү кандай сыноо берери бир гана Кудайга маалым. Бүгүн чуркап жүрөбүз, басып жүрөбүз, ушул боюнча өтүп кетебиз деп эч ким ойлобойт. Эртең эмес 5 мүнөттөн кийин эмне болорун бир гана Кудай билет туугандар. Аллах таала тескерисинче бул агабыз экөөнү алмаштырып коюшу мүмкүн. Эртеңки күнү бул агабыздын жардамына биз муктаж болуп калышыбыз мүмкүн. Бүгүн бул агабыз азыр биздин колдообузга муктаж болуп турган болсо, Аллах таала кадыр зат эртең алмаштырып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бүгүн мүмкүнчүлүк бар, шарт бар, Кудайга шүгүр. Жок дегенде жакшы сөзүбүз менен колдоп турайлы деп мен сиздерден суранып кетерлим иншалла. Сиз дагы кыжалат болбоңуз, чокпоңуз негизи. Ойлоно бербеңиз. Баардыгы жакшы болот. Көрүп атасызбы, кичинекей балдар деле чуркап сонун болуп келет. Туурабы? Мына өзүңүз бейтаптарды көрүп атасыз. Эки ооз сөзгө алы келбей, бутуна тике тура албай калган бейтаптар чуркап басып ушул больницадан чыгып кеткандарын көрүп атасыз. Андыктан Кудай сизге да сөз шифаны берет. Кыжалат болбоңуз. Кудай кааласа жакшы болосуз. Жакшылык күндөрдү кошо буйруса иншалла бөлүшкөн күндөрдү насип кылсын. Жакшылык күндөрдө гана жакындардан болуп катташып жүргөндү Кудай насип кылган болсун. Иншалла бул мен азыр айтып аткан нерсе баардыгыбызга өзгөчө бир үлгү берет иншалла. Өзгөчө мен азыр сөз менен айта албай атам. Агабызга салган азыркы сыноо бир эле бул агабызга эмес, агабыздын жанындагы тааныштарына, туугандарына, жакындарына кошо бизге дагы сыноо берип атат. Анткени ушул агабыздын башындагы мүшкүл сыноону биз өз көзүбүз менен көрүп, Аллах берген ырыскы менен бөлүшпөй атабыз кээ бирибиз. Аллах таалам сыноо берип атат. Эй Медер, сага мен ырыскыңды бердим. Ушул кубан менен бөлүшүп коялар бекенсиң деп Аллах таалам мага дагы сыноону берип атат. Мына ушундай түшүнөйлү баардыгыбыз. Бул агабыз менен кошо баардыгыбызга ушундай сыноо берип коюп атат. Бирок бул сыноонун аркасында сөзсүз ийгилик бар иншалла. Көрүшкөнчө, кеч болуңуздар. Ассаламу алейкум.